Yıldızlı Taksi. Такси долбоору бар. Мына бүгүн сизди майрамыңыз менен куттуктап, элибиздин эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков сизди куттуктап келди. Андан тышкары каяка барсаңыз ошол жерге Гүлжигит агабыз өзү жеткирип коет. Буюрса 3 баланын апасы экенсиз. Ошол уул кыздарыңыздын улайын, сыйын көрүңүздөр, жакшылыгына гана көп болуп жүрүңүздөр. Мен сиздин урматтарыңыздарга жакын арада чыккан бир жакшы чыгарма бар. Сенин көзүң деп аталат. Ошол жаңы чыгарманы сизге аткарып берейин анда. Сенин көзүң со көз эмес, соро көз бинтип караба. Кирпиктериң чебе болуп, бүткөн бойду аралай. Со көз болсо başkalarca suzlara içimdeki ısık canım oşul zaman muzdama. Vardı bizi süyüktü ayınlardı, apalardı, ecekkelerdi, karındaşlardı. Bayramımızlar men kutluktayız. Sүйінші радиосы менен бирге болуңуздар. Салам Нурайым, тура сен айткандай биз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит мырзанын унаасына отуруп алып, шаарыбыздын аялдамаларынын биринен миңдеген айымдардын арасынан Венера деген сулуу эжекебизди бажырайып гүл бакча көрүндү, алыстан эле мээлеп туруп тандалдыкта жанына келип белегибизди тапшырып Гүлжигит мырза өзүнүн гүлүн сунуп анан унаасына отургузуп азыр көздөгөн жерине жеткирүү үчүн баратканчабыз. Анан эсе ушул Венера айымдан сурайлычы, эжеке, эң биринчи бизди көргөндө, Гүлжигит мырзаны көргөндө кандай сезимдер болушу кетсеңиз? Жакшы сезимдер болду. Гүлжигитти алыстан эле тааныдым. Бул передачаны көрүп жүрчүм. Ошончонун ичинен мени тандап алганыңыздарга өтө кубанычтамын. Биринчиден эле баарыңыздарды кирип келген жаз майрамыңыздар менен куттуктайм. 8 март апалардын майрамы менен жалпы кыргызстандыктарды куттуктайм. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Кирип келген майрамыңыздар жакшы болсун. Бул жашооңуздагы эң эсте калган 8 март болду окшойт, э?